Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жеринин аянты өтө кенен болгон, төрт тарабы тосулган, суусу, свети бар болгон ушул сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Баасы да жакшы баага коюлуп атат. Бир квартиранын акчасы менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Кызыл китеби бар, бардыгы жайында. Бул жагы ошо чоң үйү киргендечи. Нар жакта времянкасы, кошумча курулуштары, ажатканалары бар. Азыр сабыр кылсаңыздар, бардыгын кезек менен көргөзөм. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин сиздерге. Келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер, туугандар, Учар айылы, барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар, Учарга кирип келе бересиздер. Бул жак ошо негизги асфальт көчөсү. Бул жер биринчи көпүрө, Тарная база деп коет. Ушул жерден жогору тарапка чыгып барсаңыздар, алай бир жан конушунда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тактап айтканда, азыр берирээк туруп сүйлөйүнчү, мына КамАЗ жаман дырылдады. Көпүрө, Учардын биринчи көпүрөсү да бул Тарная база. Жогору тарапка чыгып барсаңыздар, ал жак Учардын дачасы болуп эсептелинет. Учардын дачасында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Алай бир жан конушу, достор. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн асфальт көчө менен эле жүрүп келе бересиздер. Асфальт көчө бүткөн жерде оңго бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр, ушул мен айткан көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жери бул жакта экранга жазып койдум канча соток экенин. Бул көчө, достор. Ушул забору бар, мына воротасы бар үй сатка чыгып атат. Жүрүңүздөр, бисмилла деп кирип келе берели. Жеринин аянтын мына экранга жазып койдум. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет баары бар экен. Домдогудай шарттары жасалган жакшы үйлөрдүн бири. Жери дагы жакшы, тегиз. Уклон же да бир башка нерсе эмес. Бул жагы киргенде эле навес, отункана экен. Мындай өчүрт менен түшүндүрөйүн, түшүнүктүү болсун. Бул жагы дагы отункана, мына пескоблок менен курулганча. Отункана деп койду. Мына сөрүсү, бул жакта ошо көчөттөр эгилген. Ушул жак менен эле лестница менен да эсекин түшүп барабыз үйгө. Көрүп атасыздарбы? Бул ошо навес. Бул жак ошо кирүүчү ворота болуп атат. Бул жагы типа жашыл зона экен, байкаңыздарчы, көчөттөрдү эгип коюптур. Мына жагы дагы сабыз эгип коюптур. Бул жак тандыр, нар жагы бачок турат. Үйдүн алды стяжка. Так, достор, бул жака жүрүп келе беребиз. Так, бул жагы типа летний душ экен. Мына жагы ограждение уже кошуна тарап. Бул жак ажаткана. Мына жактагы тезектер жыйып коюптур. Ал жакта эле как склад катары кетет. Мына сол тарабы менимче түшүндүңүздөр, 2 комната. Мына жагы болсо чоң үй экен. Ал жак 4 комнатадан турат жалпысынан. 2 үй болуп атат да, бирөө времянка, бирөө чоң үй. Так, азыр кандай кылайлы? Чоң үйдөн баштай берет окшойбуз, достор. Жүрүңүздөрчү. Так, бул кире бериш. Мына жак болсо барыңыздар билген сөрүсү. Бул жак болсо дагы бир комната. Бул жакка өтүп келсек, дагы бир комната экен. Жалпысынан чоң 4 бөлмөлүү үй болуп атат. Мына жерде эле бир комната катары эсептеп койдум, себеби чоң экен, ошол себептен. Бул жакка өтүп келсек, байкаңыздарчы. Эми жүрүңүздөр, кабыл этпесеңиздер, ушул времянканы дагы секин көргөзүп берейин, бисмилла деген бойдон. Эми ичкерки көрүнүштөрү барыңыздарга кызык да, сыртынан эле көргөзүп коюу жетиштүү болбойт. Ошол себептен көргөзөбүз. Печкасы бар. Ал жакта бир комната экен, байкаңыздарчы. Эски үй сонун да, мындай кирсең жыты дагы башкача,
сонун болот. Стиралканы коюп койгон, домдогудай условияларды кылыптыр. Жакшы. Так, достор, жүрүңүздөр. Эми кошумча курулуштарына кезек келип калды. Бул жагы типа как веранда деп коет. Айыл жергесинде жашагандар түшүнөт мага ошондор. Бул жак очок. Суу чыгарылган аристону менен той топурга уже бардыгы даяр. Кудай буюрса, күйөө балдарды, кудаларды сыйлай бересиздер. Жакшы. Колдон келишинче достор, мына үй жөнүндө информацияны бердим. Менимче түшүндүңүздөр окшойт. Так, баасы экранда жазылып турат. Эсинин номери дагы экранда жазылып турат. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм. Аракетти кылыңыздар. Ушундай сонун жерде жайгашкан үйдү колдон чарбаңыздар.